Ашырбек Мойдонович, 5-чакырылышта эсиңизде болсо, насыя алуучулар, июнь окуясынан жабыркаган ишкерлер, насыя алуучулар бир топ кайрылууларды кылып, жыйынтыгында комитет карап, өкмөттөн ведомстволордук комиссия түзүлүп, өкмөт тараптан бир топ жардам болгон. Банктар дагы мындай навстречу барышканда, азыркы учурда жалпы Кыргызстан боюнча насыя алуучулар да кайрылып, чыгып атышат, кайрылуу жазып атат. Урматтуу депутаттар, көпчүлүгүңөргө кирген болуш керек. 300дөн ашык жаран доллар менен кредит алышкан, курстун өсүп кеткенине байланыштуу баягы пениясын кутула албай, негизги карызын кутула албай, ушундай кырдаал жаралып атат. Айла жоктон ушул сиздерге кайрылып атабыз деп, кечээ дагы келип кетишти бир топ өкүлдөрү. Ошол боюнча дагы урматтуу Чынбайкулович комитетке протокол тапшырма берип, тизмесин тактап, кайсыл банктан качан алган, алар айтып атат, биз негизги карызды төлөөдөн качпайбыз. Аны толук төлөп бергенге даярбыз. Бир гана баягы пениясын токтотсун, и пролонгация кылып, бир аз жылдырып бергенге жардам берсин деп. А банктар шылтаганы жогорку кеңеш мыйзам кабыл алып берсе, биз аткарабыз деген шылтоон айтып атат экен. Мыйзам кабыл алган күндө дагы ал аркага иштебейт. Договор түзүлүп калгандан кийин ошол договорду кармап туруп алышат. Ушул боюнча өкмөт дагы ведомстволордук комиссия түзүп, иликтеп чыгып, жардам берсе, ал биздин жарандар банк жеке менчик болгону менен, жарандар банктын жеке менчиги эмес, ал Кыргызстандын жарандары. Экинчи маселе, урматтуу депутаттар, урматтуу Чынбайкулович, урматтуу Ашырбек Мойдонович. Курманжан Датка фильмин ким гана билбейт, дүйнөгө чейин таанылды. Мына ошол фильмде, тарыхый фильмде Алымбек Датканын образын жараткан Азиз Мурадилаев деген актер, мыкты актер, бүгүнкү күндө оор акыбалда экендигин социалдык баракчалардан, интернеттен окуп атабыз. Гепатит С тез аранын ичинде боорун алмаштыруу зарыл экен. Саламаттык сактоо министрине тапшырма берсек, урматтуу Чынбайкулович, сиз дагы кайдыгер карабайсыз деп ойлойм. Оорукчан жарандарга, мына ушундай белгилүү актерлорго фондуңуздан жардам берип койсоңуз туура болот деп ойлойм. Мүмкүн муга чейин жардам бергендирсиз. Ошону эске алып, эми бул быйылкы жыл тарых жана маданият жылы, маданият кызматкери, образды жакшы жараткан актер, келечекте бир жакшы дагы фильмдерге тартыла турган жигит. Мен аны жеке тааныбайм. Бирок ошол социалдык баракчалардан окуп туруп, ушуну айтып коюуну мен өз милдетим деп билдим. Рахмат.